дейт, туура айтат. Барың барарың жериң эле таңга карасаң бир болуп калып атпайбы? Орусуң деле жерге көмүлүп атат, сыганың деле көмүлүп атат. Ичкениң деле, таза жүргөнүң деле. Сиз жан дегенди билиңиз. Жан это энергия, жан нур. Жан заман талабын окуп, аткарып жүрсөң, сен ошо мына мен арбайдын ордун аткарсам, өссөм, анан жан жаннат дүйнөгө ааламга барып орун алат. Эгер өспөсөм, жаным ит, бит, чөп, жар, бадал, бак болуп жаралып калат. Анда эле жан. Бирок анда өсүү жок. Анда алыкка калыптануу жок. Ал керт башына ана жооп калды. Бир сезон болду, жазда чыкты, күздө чөп түшүп калды. Жан жараткандын аманат нуру, нур энергиясы. Мына сиздер жанга карасаңыздар жаңылбайсыздар. Ак кара ылгаган эмне? Жан дүйнө, жан. Жаман жакшы деп ылгаган жан. Аял затын карайлаткан жан. Адамдын көңүлүн түшүргөн жан. Жан дүйнө канчалык бийик болсо, адам нурданып атат. Жан дүйнө канчалык бийик болсо, адам бардыгына тегиз карап атат. Ошон үчүн жан бейишке барат, орун алат деген ошол мына. Бейиш издейсизби? Сиз ошондой ойлоңуз. Кайра мына аалам жерге түштү. Мына аалам жерге түштү, аалам күчтөрү. Энергия жерге түштү, арбайлар жерге түштү. Азыр ачык жашоодо бейиш башталат. Мына мен бейиштемин. Мени бейиш деп ааламдан берет. Эмнеге дегенде, жан дүйнөң канчалык бейпил, тынчтыкта болсо, бул жашоонун бейиши ушул. Келиңиз мына бейиштен орун алыңыз. Мына заман талабын аткарсаң, түшүнсөң, мурун эмне болгон? Жан асманга учкан. Тан өлгөндө, мына тан өлдү. Жан асманга учкан. Анан өсүп, жаннат дүйнөгө барган. Азыр сен жаның асманга учпай эле, жерде заман талабын кыргызга түшкөн кут илимин, нур илимин окусаң эле, сен өлбөй туруп эле нурданып атасың. Арбайдын ролун аткарып атам. Мына мен арбайдын ролун аткарам. Сен пенде аткара аласың азыр менин ролумду? Аткара албайсың. Сүйлөй албайсың. Сенде энергия жок. Сен токтоп сасык сууга айланып калгансың. Кара, анткени сен өскөн жоксуң. Бир чирип калган бакка окшодуң. Токтоп калдың. Арыстан алай сени куткарып атат. Өткөндө мага бир байбиче чалды. Алдыңа кетейин, рахмат деди. Мен эфириңди көрөм колуман келишинче. Эки балам динге кирип алган, көрбөдө эле телефонду өчүрөт, алар жокто көрөм дейт. Ай көрдөчү, өзүң эле эшикти илип алып көрбөй. Өссүн, кыргыз тилинде бир баласы сүйлөп атат, жакшылык каалап атат. Сен деле жакшылык каалап атасың. Сени менен да өсүп атам мен. Керектүү жерин алам, кереги жогун, муну мындай деп түшүнүп атат. Ушундай түшүндүрө албай атат деп коем. Мына азыр жан менен тан биригип атат азыркы күндө. Мына мен нурданган адаммын. Мына нурлум, жүзүмдү караңыз. Менден нур чыкса, сенден пыл чыгып атат. Менин жан дүйнөм, телим нурданып атса, сеники пыл конуп атат. Караңыз мына. Меники нур болуп атса, сеники ууланып атат. Анткени өсүү жок. Бакытты эле эске алчы, бакытты. Ал изилденүү болот, өсөт. Мына ошентип урматтуу улуу журтум. Адам мына эмне кылыш керек? Мына бул киши дагы энергияга айланыш керек. Болжолу мына Абдылдаев. Мына диндеги адам дагы нурданыш керек. Мына мындай элестетели. Ошондо ошол адамдардын кара куш мээси иштеген атат. Мына бийликтегилер да нурданыш керек болуп атат. Эл башчыбыз дагы мына кара куш мээси күн башка айланыш керек болуп атат. Ошондо мунун аң сезими такыр башка болгон атат. Энергияга айланган адам эмне кылат экен демек? Ал базардын катындай болбойт экен. Ал урушуп, талашып, майдаланбайт экен. Ал улуу адам экен. Мына күн башка айланчы, ар бириң кел. Пенде энергияга тол.
Андан кийин адам өзү эмнеден жаралган? Анан эмнеге жаралган? Ушу суроону жаза жүрүңүздөр. Ойлой жүрүңүздөр. Эмнеден жаралган? Эмнеге жаралган? Топуракты. Энеңдин кардын атаң топурак салбагандыр. Жан салбагандыр. Энергиядан жаралгансың. Эмнеден жаралдың? Энергиядан жаралдың. Энергия бул нур, дух, арбак, арбай, жан. Энергия болуп жаралып келсең, энергия өзү чындык, чыныгы дүйнөдөн келсе, бул дүйнөгө чындыкты орнот. Чыныгы сөздү сүйлө, чыныгы ишти кыл, анан сени чыныгы күчтөр менен сакталасың.